Жасалма каш, жасалма кирпик боюнча насаатыңызды айтып коюңуздарды суранабыз. Урматтуу мусулман энелер, эже карындаштар, жасалма каш болбойт, каш терген болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу тыйым салган. Өзүбүздүн кашыбыздан өткөн чырай жок. Өзүбүздөн өткөн ушу кирпигибизден өткөн Кудайым бергенден өткөн чырайлуу кирпик жок. Ошон үчүн буну өзгөртүүгө эсептелет. Буну мындайча айтканда тагйирил халк деп коет. Алла Таала кандай жаратса, мен башкачараак кылам деп атасыз да, бул чоң күнөө. Бул шайтандын анты, шайтандын касамы. Касам ичкен да, мен азгырамын бенделеримди, бенделерим өзүнүн жаралуусун өзгөртөт деген. Бул жаман нерсе. Ошондуктан сураныч, жасалма каш, жасалма кирпикти тототуңуз. Сиз имандуу, бактылуу болгонду каалайсызбы? Тототуңуз. Алла Таалам сизге берген чырай, ага эч ким андайдан башка чырайды бере албайт. Жасалма өзү сөзү деле айтып атпайбы? Бул жасалма, акыйкат эмес. Жасалма каштын, жасалма кирпиктин бактылуулугу да жасалма. Чыныгы каштын, чыныгы кирпиктин бактылуулугу да чыныгы бакыт болот.